Hey, Bişkek meriyasına tiyešeli тазалық компаниясының жетекчилери Максат Дүйшөнкуловичти жана Чуштуков дегенди срочно жумушунан кетиргиле жетекчилерди. Жоготкула мындай жетекчилерди. Булар ишкерлерине деген инструктаж өтпөйт экен. Булар наоборот дарбазанын түбүндө кымбат баалуу вещи турабы, ошону мусор деп шылтап, ичин ачып, чемоданы жаңы болсо үйгөргө алып кеткиле. Кымбат баалуу вещилер болсо акырын көргөзбөй алып кеткиле деп үгүттейт экен да буларчы. Мынакей Садыр Нуркожоевич, мынакей. Бизде ушундай Кытай, Корея, Японияда бир вещисин именно бакка салган видеосун азыр жүктөйм. Ошол жерде тазалык Кытайдын жанагы тийиштүү органдары бүт чогулуп туруп, тигинин ыргытылып кеткен вещисин акчасын кайтарып, монтуп туруп берип атат. Өнүккөн өлкө. А бизде тескеринен кетип атабыз мына. Мына тескеринен кетип атабыз. Бизде ушундай экен, мындай улуттук баалуулукту кичине барктап, мусор ыргытпай, тийиштүү органдарга кайрылып берип коюш керек деген инструктаж өтүлбөйт экен. Мына тилекке каршы ушундай экен. Мынакей урматтуу президентибиз Садыр Жапаров, бул эмне деп атайбыз могуреки жумушчулардын кылып аткан мародерство деп атайбыз да, туурабы? Мародерлордун өлкөсү болуп калдыкпы биз? Митинг болуп кетсе да мародерство, жалаң магазин тономой. Булар деген азыр шылтоосу даяр да, негизичи жумушчулардын. Вдруг милицияга берип текшерүү болуп калса, биз дарбазанын түбүндө турган чемоданды мусорго кереги жок деп коюп койгон экен деп ойлогонбуз деп ответи даяр да. А булар прекрасно билет, что мусорный бак тетиги кара дарбазадан 5 метр оң жака, 5 метр алыс туруш керек. А кереги жок чемодан ошол 5 метр алыс алып барып туруп бактын ичине салынышы керек деген инструктажды булар прекрасно билет. Бирок булар көнүп калышкан, ичинен алтын сепичка издеп, алтын саат же болбосо бир кымбат саат же кошелек же дагы бир кымбат ремень, куур дегендер жатып калышы мүмкүн. Ошондой нерселерди булар алып көнүп калышкан. Директорлар болсо ушундай жумушчуларына кайдыгер. Какие вообще есть нормативы и как найти на них управу? Значит, смотрите, какие существуют нормативы. Нормативы у нас такие. 20 метров должно быть минимум от мусорного бака до вас. Минимум. Не звоните, а пишите, чтобы у вас был входящий номер, чтобы вы могли потом доказать, что вы обращались и так далее. Если в течение месяца они не отреагировали на ваше письменное обращение, смело обращайтесь в прокуратуру, и прокуратура, как надзирающий орган, да, который обязан следить за соблюдением прав граждан Российской Федерации, должны этот вопрос решить. Они обязательно проведут проверку, администрация будет в этом случае наказана. Пожалуйста, значит, в администрацию письменно, и если они не реагируют, в прокуратуру пишите и прям начинайте следить за тем, как отрабатывается ваше обращение. Вот таким вот образом, значит, 20 метров – это минимум, который должен быть. Сиздин аты жөнүңүз ким? Калпекова Алтынай, пресс-хатчы. Пресс-хатчы. Так. Мондай кемер куруп турса, мисалы, мону карасаңыз жакшылап. Мондай турса, жумушчулар ушуну ыргытып ийгенге Эме мусордун айырмасы жок, таштандын айырмасы жок да. Кандай болсо чыгарып коюңуз. жок. Биз буну даже биздин кызматкерлер алган жок да. Ал видеодо көрүнүп. Ой, мен барып үйүнөн чемоданды алып кетпедимби? А тиги өтүктү дагы, мону дагы өкөнү тең каяка койгон вообще билбейм дейт. Кимиси алып кеткен? Бул жерге калтырып койсоңуз азыр. Ой, письмону деген жазып калтырган, мага вообще басынып эте албайбыз деп жооп кетти почтага. Азыр кайдан эмнеге келдиңиз? Жетекчиге кирейин деп келдим, эме мына адвокатка доверенность бердим, тиги эме. Сыртта эме могул жакта калдырма деп жазылып турушу керек сиз. Инструктажды ким өтөт? Инструктажды ким өтөт сиздерде? Жумушчуларга. Жумушчуларга? Ал тиги базада.
Кайсы базада? Техника безопасности ошол жакта. кызматкерлери бар. Ал тиги базада бирок азыр директорго келип сүйлөшмөкчү болот. Азыр бул жакта да. Мен деген негизи именно ушундайда биздин үй бүлөдө мусорду сорттойбуз. Биз сорттойбуз. О, меники сорттолбой эле жапжаңы вещи турат. А эмнеге аны сорттоодо атасыздар? Мусор эмес, а дарбазанын түбүндө турат. Эчин сурайм, бирок бул таштанды, бул графикке ылайык чыгаша. Жок, инструктаж эле көрсөтмөңүзчү, мен окуп чыгайын азыр. Запрос менен заявка менен таштап коюңуздар, мен сизге вызовчение такойбуз. Жок, инструктаж по технике безопасности бериңизчи, окуп аягына чейин окуп чыгайын. Запрос заявканын заявлениясын таштап коюңуз, ошого карап туруп ошо жооп берет сизге. Жок, азыр восстановление кылып бергиле деп жазайынбы кайра? Восстановление кылып бере албайсыз деле, сизге кат берип. Жок, инструктаж деле көрсөтүп коюңуз. Акча добадыңыз. О, 5 сом бер дедиңиз. Моуну восстановление кылып бергиле, мага акчаңыздын кереги жок. Мына культуралык кишисиз, мен алдыбайм. Мени так сүйлөйм. Мен ушундай Мен сизге ситуацияны түшүндүрүп айтып, бүт мына запись менде бар. 25 сом турат акча каражат. Ошо 25 Бунун баасын айтып атам мен. бергиле. Ой, моунун баасын айтып атам мен, ошону восстановление кылып бергиле деп атам. Мен каралайын дедиңиз туурабы? Мен азыр интернеттерге Мен итак чыгардым жанагы жумушчулардын ичин тоноп атканын. Эмне кылып атасыз мына? Мен аброюмду шек келтирип атасыз. Мен графикалай балдарыңыз иштеп атам. Ал силер туура эмес иши алып барып атасыңар. Инструктаж өтпөйсүңөр. Дарбазанын түбүндө тоногула деп инструктаж өтөсүңөр. Тоноо деген бул үйдүн ичинде нерсе болсо, биздин балдар үйдүн ичине кирсе, ошол тоноо деп эсептелет. Дарбазанын түбүндөгү бир ай бою тийбеш керек инструктаж боюнча. Мен сизге байке түшүндүрөм. Бул графикалай таштандылар бизге чыгат. Мынакей Садыр Нуркожоевич, мынакей. Бизде ушундай Кытай, Корея, Японияда бир вещисин именно бакка салган видеосун азыр жүктөйм. Ошол жерде тазалык Кытайдын жанагы тийиштүү органдары бүт чогулуп туруп, тигинин ыргытылып кеткен вещисин акчасын кайтарып, монтуп туруп берип атат. Өнүккөн өлкө. А бизде тескеринен кетип атабыз мына. Мына тескеринен кетип атабыз. Бизде ушундай экен, мындай улуттук баалуулукту кичине барыптап, мусор ыргытпай, тийиштүү органдарга кайрылып берип коюш керек деген инструктаж өтүлбөйт экен. Мына тилекке каршы ушундай экен. Мына эмне дейбиз эми? Итке темирдин эмне кереги бар? Итке темирдин эмне кереги бар деп бекер айтылган эмес да. Муну таптым. Карап калган. Сакал алгыч водительге кереги окшойт да. Бирөөнүн оокаты го деп ойлонгон да жок да. Унутуп кетти окшойт деген ой да келген жок. Мыркыстан деп коет да мындайчы. Артынан кууп жүрүп таптым.